Мугалимдин элге арнаган элеси, алгыла деп бышып турган мөмөсү, ааламдагы ак-караны тааныткан мугалимдер адамзаттын энеси демекчи. Чындыгында мугалимдик кесип ыйык кесип. Анын түпкү сырында илим менен билим жатат. Кең ааламдын сырларын өзүнүн берген сабактарында таанытып, бүтүндөй өмүрүн билим берүү майданына арнаган арабызда бир инсан бар. Ал адам эл мугалими Бектур Исаков. Кыргыз Республикасынын эл мугалими, эл аралык коомдук Айтматов академиясынын академиги. 54 жыл ичинде 56 илимий педагогикалык эмгек жазган. Агайсыз бүгүнкү билим берүү тармагын элестетүү кыйын. Себеби кыргыз адабиятында Чыңгыз Айтматовдун орду кандай болсо, кыргыз педагогикасында Бектур Исаковдун орду дал ошондой деп баа берип келишет. Бектур агай мугалимдик кесипти туу тутуп, күжүрмөн эмгек менен алып урушуп, чарчап чалыкканын билбей, келечек ээлери болгон жаш муундарды окутуп, тарбиялап, турмуштун даңгыр жолуна багыт берип, адамдык сапаттарды калыптандырып, эрезеге жеткирип келе жатат. Андыктан агайдын 80 жашын кызуу куттуктоо менен агайга бекем ден соолук, узун өмүр тилемекчибиз.